Biz Elmira çağırdım. Sizler tanıştırıp aksakallarım. Öte çoğun ынтымақ бар жерде оны мен сіздерді көріп сұқтанып отырамын. Башқа районды башқа біздің эле Свердловский районунун ичинде эле башка штаттарда мындай нерселерди көргөм жок. Сіздерге чоң рахмат. Баягы комиссияда ошондуктан дагы Кайдыгер Мамедовбастан шаарыбыздын ичине күнү ушундай аракет кылып жаштарды алдыңыздарга алып келип насаатыңыздарды айтып билген нерселериңизди үйрөтүп жаштарды тарбиялап жаштарды ушунда келечекте биздин шаарыбыздагы гүлдөгөнүн элибиз токтулукта барчылыкта ден соолуктары чың болуп шаарыбыз гүлдөнүп сиздерге чоң рахмат. 30 сааттан азап элдин убал соолуп Аскар Акаевичтен баш кылып eski birlik eğelerin kurtarmaz. Şularda Orozunun o dünya salganından kiyinki onu oncakta çarçılgan doğru bizde uşla yürüdür bizim kişilerini. Egemendilik algan 91. yıldan kiyinki dolu gelgen birliklerin eğeleri bir kamırdan kuruluştan son eldin başını biriktire alışpay bayma-bay kötörüşlerge yol verişti. Kökürök kavuşçuluk yok olsun. Tertip jana uyumdaşlığın olupduğu işi olsun. Toğulanıp targaycakta kıyın sanat, Atkin kaçan oğlan ben özümü işenim. Kudayım benim cürümde. Oşol Kuday silerinde cürümlerde olsun. Amin. Saitçi dedi. Akıl toktot akçaga aldanma dep, alat oğluk ata öğretken seni beni. Egemendik alsa da iyi bolalbay, kıyım ele kıynaldı kırgız eli. Жеңил желпи болбосун деп көптөн тилеп, эне байкуш төрөгөн сени мени. Карапайым калк мүнөзүн талашып, чыктым эле көптүн бири шайлоого. Шайлоого чыктым эле. Бай эмесмин, ажан дүйнөн жардыңыз, иштейм эл деп болсам дагы байлоодо. Ооба, талаш албайм. Сүйлөсөңөр бириңерден бириңер. Asçılık bay, ha göpçülük el açıka, akıl kalçap kömürümden doğuş ver. Doğuş ver dep sizi satıp algıday, bugün zaman uşul eken boldum şok. Düşün ayım, düşün mırza bir tuğan, ras ile anday mende akça yok. Karın albayım, jеңilsem de adı yok. Bağır üstten bir kırgız, bağır üstten jeriyiz bir kırgız el. Yığılsan da çırağını ölçürbey, ümit uçkun verip durgan yıldız el. Bu sayımanın altından jasaptaydı. Nenen aytarım? Saylova bara jatkanda sizlerge sözünüz kaçar. Ak yol, açık asman, anan Manas atanın arba kolduğun kayrat güç. Men dindi mındayça, Kudaydı mındayça dep düşünüyorum. Alsıraganda, alım getkende o Kuday değil. Bir öyden aldanganda, kıynalganda o Kuday değil. Anan uşunda mağa güç kuvvet verir. Kudayım benim yüreğimde. Oşol Kuday silerinde cürümlerde olsun. Amin. Düşmanға күлкі қылбай, 11-inde çoğulup tamak жатқан, сөйлешіп тұрған сөз ұсташу, игілікті аяқтап, 11-inde малдардың бары өтіші. Өкені баяғы штаб қарағанда белек жоқ әлі, осы жерде мен де қиқырдым да. Біздің малдар күшті, біздің қыстар күшті.
Жүгөйүңөр дебатка чыккыла текшертебиз суроо бергиле деген сөздөрдү айттык да. Действительно аны биз бараткан 4 основной 6 дублирующий аябай күчтүү болдарсыңар. Ага өтө мактанып кетпегиле. Ама 11-inde көрсөтүш керек. 11-inde Кудай буйруп ошол бир шаарга барып калсаңар, кыргыз элине көп жумуштарына жарап бере турган балдар кыздар болгула. Эме салбайсыңар дагы үстүнө. Балдарга салбайсыңар. Балдарга Видео. Шындыгында бүгүнкү күндө кыргыз элинде чоң өзгөрүүнү күтүп турган учуру мезгили. Анын ичинен барам дегендер толтура. Эртең барып ошого отуруп эл катарында. Бирок таза, жүрөгү таза, эл үчүн жүрөгү менен таза күйгөн адамдар азыраак болуп атпайбы? Бүт эл акчасын чөнтөгүнө көтөрүп алып, ар кайсысын уюштуртуп, мурдакы жакын саналаштарынын баарын тең колдоп иш алып барып атат. Мен ойлойм, мына ушу мекенчилердин ушунчалык жөнөкөйлүгүн, карапайлыгын, мына Садырдын жок жерден чыгып келип туруп, элдин башына келип шайланышы, элдин 80% добушун алыш, бул оңой олтон болгон жок. Элдин жүрөгүнөн чыккан бул кызык, жылуу сезим. Мына азыр ушул жерге аттанып аткан силер дагы Кудай буйрса тазасыңар, жүрөгүңөр раат күчөдө отургандардын бир 99% ушу таза. Бир дагы дегенде ошо кийинки ар кайсы жерде болуп жүрүп атам, республиканын бардык аймактарын баарын кыдырдык. Ошонун ичинде мекенчил деп туруп сүйлөшүп туруп пикир алмашсаң, такыр башкача чөйрө да. Башка эми байлар менен эле отуруп көрүп атабыз. Но бирок мекенчилдердин жүрөгү, мекенчилдердин эртеңки кыргыз мамлекетине болгон көз карашы такыр башкача. Мисалы эле биздин ушу Салиманы алып карасаңар, кандай жаны бүйүк, канчадан бери ушу түтүнмө түтүн кыдырып, жүрөгү менен элге ошо жүрөктөн чыккан нерсени жеткизип бар бир кишиге. Ошонун аркасы менен жанакындай 80% добушка ээ болдукка деп ойлойм. Ошон үчүн эми ак жолуңар ачылсын. Эртеңки күндө ошо өйдө жолор жактан көрөлү. Чоң парламентте дагы ошо мекенчилер көбүрөөк болуп, эртеңки кыргыз элинин жашоо турмушун башкача нукка буруп, жаңы жаңы башкача жаштардын иштеп өткөн жаңылар менен мурдакы сатып алып келген мурдакы сагынычтагы эже эмес, именно ошо билимдүү, илимдүү жүрөгү менен берилип, карапайым элге өзүнүн жүрөктөрүн бурган жигиттер келсе деген ойдобуз. Бул жакшы нерселер, жасап турган иштердин ilk бары бар го, ой тилекте жаралат. Ой тилекте бардыгыңыздардын бар го жакшы тилектер бар. Ошол ишке ашсын алар. Кыргызстаныбыз төрөктүн төрт бурчуна кадыр барктуу эл болуп, кадыр барктуу мамлекет болуп турса, бул кыргыздын өзүнө жарашат. Ошондой элбиз, жөн эл эмеспиз. Туугандар, дагы бир маселени эске алып коелу. Миллиондогон биздин кыргыздардын саны бар го, бир топ жогору турган элдер жүр. Мамлекеттүүлүгүн ала албай жүрүшөт. Анын жанында бар го жакшынакай мамлекетибиз бар. Ушул мамлекетибизди бар го кыргыздар багып, үлдөтүп көгөртүп ала турган болсок, бул келечекте бала чакабыздын бар го бакыттуу болмокчу да. Ушуну эске алып барып иштешибиз керек. Элинде тынччылык, аманчылык алып келсин. Ортого койгон максатыбыз, алдыга койгон максаттарды ишке ашсын. Баарыңыздарды ден соолук, ийгилик каалайм. Bizdin ballarımızga kalap gidelim. Şimdi de şu kim kandidatlığa koysa şu varlarına kalap gidelim şu.
Ак жол. Орыстар айткандай зеленый дорога. Кудайым ушу ошол 11-inde өтүп кетип, узкий кругта болсо да ушул жерде дагы бир жол күлөө кылсак ошондой жакшы. Мен пассажирский транспорт иштеп өмүр бойчу. Анын водительдери дальныйга кетип атканда, айкем айткандай, дорогой, зеленый дорога деп коет да, зеленый дорога деп анысы кандай болот? Эмеге кандидаттарга, балдар, силерге зеленый дорога. Жолуңар ачык болсун, Силер келген эле перекрестокто жашыл свет күйө берсин. Эми келсеңер деле жашыл свет болуп күйө берсин. Бар бололу, бар ушундай ынтымактуу бололу, улуу кичиде. Мен просто мадам апайга. Балдарга ушунча эметем да, байке кел ушундай кичикей мындай эмелери бар балдарга ушундай. Ушундай болла. Жакшылык болсун барысы, Алты балабыз аттанып баратат. Алты отан биздин эң жакшы тандалган кандидаттар. Действительно жана любой дебатка чыга турган, мен лично ишенем ар бириңер. Бирок ошондон токтобостон бириңерге үйлөрүн, мисалы, деген тамганы көбүрөөктөргө өөнү көрсөтүп, оор дегенде ухоону көрсөтүп дегендей баягы үйрөнсөңөр алда жакшы. Мен ойлойм силер ушул состав өтүп кетесиңер, абдан ишенем. Ушул ордуңуз калмай кетсеңиздер дагы биздин ең надеждалы силер мына, ең таза, жана айтып атышпайбы, таза эметебиз деп, жалылаң, кечип коелу, эски баягы кадрларды алып келип эле баштап коюп эле отуруп атышат. Эми анын арасынан эле достойный кишилер бар, которые действительно эл үчүн бар. Көбүнүн баары булганган элдер. Эми биздин партияда болсо эң таза адамдар отурат. Жүрөгүң ортогу баарыңар элим жерим деп чуркаган. Ошонун арасынан биз деле кулакты көтөрүп алып чуркап жүрөбүз. Ошон үчүн Кудайдан бир гана сураган силер артынан батыраак өтүп кеттилер. Биз да ушул жерде ушул состав менен отуруп дагы кубанабыз. Урматтуу аксакалдар, жерде элерим, сиңдилерим, мен ушундай бул жердеги абдан урматтуу агаларым курчап, артында сөздөрүн айтып, өздөрүнүн жашап өткөн, баштан өткөн турмушун бөлүшүп жаштарга, алдыга түптүк тургандарга, мисалы үчүн мен бактылуумун деп өзүмдү сезип атам да. Мен да ушундай байкелер менен иштешип, ушулардан тарбия алып келгенмин. Мен булардын оюндагы, баягы мен эми отолку поколение болуп турам, ал жердечи, бул жерде анан булардын дагы турмушу менен абдан мен жакшы таанышмын, союздун кишисимен дагы. Азыркы жаштар менен дагы жакшы мамиледебиз, буларды да мен абдан түшүнө билем. Анан биз ушул штабты ачканда биз ушул жерде Ырыскөй өзү эле келген да. Баягы Садыр Нуркожоевичтин президенттикке коюп аткан кандидаттыгында биз ушул жерде иштегенде бизге балдар өздөрү келишти. Руслан баштап келе калыптыр мына. Колубуздан бутубуздан алып ошондо эле. Колубуздан бутубуздан алды. Руслан өзү келип туруп, эмнеңерди кылып берейин деди. Канат Мамытовичти чакырганда жокпуз, өзү келди. Мына Ырыскөй ушинтип өзү келди да. Канат Мамытович келди дагы. Мен эмне кылып берейин, мен районду да жакшы билем деп, өзүнүн территориялары бар, алардынчы жакшы билген территориялары бар. Деп өздөрүнүн ички эмеси менен, жан дүйнөсү менен келишип туруп бизди колдон алган. Ошол кишилерге абдан рахмат. Ырыскелия агайыбыз бул ишини башынан экинчи мына жанынан чыга албай жүрөм, мен абдан көмөк кылам, жакшы сөздөрүн айтып келет. Мен тарбия алам ушул кишиден дагы. Орозбек байке болсо менин өзүм куттаган агамдай болуп калды. Мына Орозбек байкебиз, мына ушул аксакал кишибиз жаш балдардай болуп туруп, мына үй өзү дагы мына кыдырып ушул мына додойдо туруп алып, ушул аксакал болуп алып туруп, жанагындай буклеттерди таратып, кепке кийип алып, газеталарды таратып, эл менен иштеген ушундай кандай бул деген бул абдан баалуулук. Мындай иштеген иш иштебесе бул мен эми бул жашка келдим деп кетип калса деле болот, мисалы үчүн. Жок, бул киши ушунчалык тазалыгын, өзүнүн патриоттуулугун, ушул жүрөгүм экенин деп сокконун, кийинки муундарын, балдарын ойлогон үчүн ушул кишилерге мен абдан таазим кылам. Рахмат, байкелер, сиздерге чоң рахмат. Аман болуңуздар. Сиздердин алдыңызда да биз иштеп берели. Мына бул биздин келаткан балдарыбызга биз дагы мен да мына азыр отурдум, жаш болуп калгандан кийин бир салымымды кошуп, ушуларды биздин келечекте мондай алтындай жерде жашап атабыз. Эмне дүйнө жүзүндө биздикиндей жер да жок, эл да жок. Буш жер бизде.
ушуну корболуп турат деп мен уктай албай атабыз. Түндө уктай албайбыз, күндө уктай албайбыз дегендей жүрөгүбүз ооруп турат. Ушундай акыбалга түшүп калгандан анан биз эми мына Азамат балдарыбыз чыкты, Айбек чыкты. Айбек деген сонун балабыз мына айтып келип, мына Руслан келатат, караңлачы ушундай. Жанара мына жаш Жанара келатат, Надыр сонун балдарыбыз. Анара бар, ким бар, Элмира келатат. Ушуларыбыздын жолу ачык болсун. Жолу шыдыр болсун, жолдошу кыдыр болсун. Бүгүнкү мындай чогулуп атканыбыз абдан Алла Таалага жалынып кичине. Ошо баарын буйруктан да, баары буйруктан. Анан мен дей бербей эле бүгүн дагы кичине ошо кан чыгарып дегендей арбакка сыйынып Алла Тааладан мындай тилек кылып бүгүнкү жолубузду ачып алалы деген ой тилек болуп, биз азыр эми агитация ишин баштай элекпиз. Кудайым буйрса эртеңден баштап баштайлы деп бүгүнкү күнү ошо Алла Тааладан тилек кылып отурабыз. Сиздердин батаңыздар менен, сиздердин батаңыздар тийсин, жаштарыбызга өсүп өнүгүп, Кудайым буйрса ийгиликке жетели. Урматтуу аксакалдар, жаштар, бүгүн ушинтип бүгүн карысы бардын ырысы бар дейт. Сиздердин атаңыздар менен жаштар дагы жакшы бир кадам таштап бүгүн тилөө өткөрүп жатышат. Эми Алла Таала ойлогон ой максат дуа тилектерин баардыгын кабыл кылсын. Ниеттери түз экен баардыгы. Баягыдан бери аксакалдар сиздер канча сүрөсүңөр. Рыскел Даба менен бутун мурда жылдан бери жакшы тааныйм. Рыскел Даба баягы Мукаш Курбанбаев агай чогулуш өткөргөндө ошондо да сиз аябай жакшы сүйлөп атасыз, билем. Алла агайдын да жаккан жери жайлуу болсун. Алла агайдан караңыздарчы. Кечегилер киши бүгүн катарда жок. Эми сиздерге дагы чын ден соолук үчүн бир ийгилик каалайм. Мына Орозаванда менен дагы ушул 2 жыл катары канча жылдан бери келатабыз. Садыр Нуркожоевич колдоо. Кудайга шүгүр деп баягы. Көктөн тилеген жерден табылды дегендей, Садыр Нуркожоевич дагы бүгүндө Кыргыз элинин президенти болуп калды. Баардыгыңыздарга ийгилик, ушул каттанып жаткандар, депутаттыкка каттанып жаткандар, кандидаттарга чындыр ийгилик, өтүп кетиңиздер. Сиздер өткөндө дагы ушундай бир жакшы дасторкондун үстүндө майлап отуралы. Саламатсыздар. Мен кечип кетип калдым. Анткени Алмаз байке саат 4-тө деген, мен 4-тө кечип кетип калдым. Жакшы иш өтүп жатат. Анан аты эле жакшы экен, кечээ Нуркул байке экөөбүз кечээ угуп эле аты жакшы экен, иши да жакшы болот деп сүйлөшкөнбүз. Анан сиздерге жол кийим аттан алса биз тойлойбуз деп атына жараша өтүп кетиңиздер. İşinizler iyilik olsun. Алла Таалам берсин, барыңыздардан батаңыздар тийсин. Мына бүгүнкү күндөн баштап биз сымылда деп жолго чыгалы. Сиздердин айтып аткандай жана жолубуз шыдыр болсун, жолдошубуз кыдыр болсун. Сиздердин батаңыздар менен, элдин батасы менен агарып көгөрөлү. Биз эл үчүн, жер үчүн деле эле жүргөн адамдарбыз. Бизге эч кандай байлыктын кереги жок. Биз анын баарын көргөн адамдарбыз, таза адамдарбыз деп мен ушу мен өзүмдүн бул жердеги ушу мен алтын эр азамат мына мен немелерим, сиңдилерим турат. Ушуларга мен абдан ишенем. Мына мыкты кыйын балдар, билим десе билим, ал десе ал, күч десе күч турат. Мына азыр ушул убагында мамлекетине кызмат кылып келечегин куруп алсын деп мен дагы ушулар менен аттанып баратам. Кыска нуска. Рахмат. Gelin siz oturuvermez bu. Урматтуу жамаат. Жоқ, бата сурайт. Аксакалдар. Ошондой биздин Кыргызда сөз бар. Ата менен сөзгөр жаман менен бата дуаңа кийип, биздин аттан кандидаттарга жол шыдыр болуп, жолдошу кыдыр болушуна ушул бата тилеп турабыз. Ошол жакшы болуп кетсин. Кысқаша бір ушул аксакалдарыбызга ыраазычылык билдирейин деп ушул баарыбыздын башыбызды бириктирип жакшылыктын башааты ушу биздин аксакалдарыбызда биздин эжебиз ушул кишилер
болбосо биз топтолмок эмеспиз. Мындай эле бир жагынан алганда бизди Кудай кошкон. Анан ушунча күчтүү команданы, ушунча күчтүү, акылдуу Кыргызстандын аймактары аталарыбызды бизге Кудай ушу белек кылып берди да. Рахмат сиздерге. Аксакалдарыбыздын өмүрү узун болсун, көп жашашсын. Бизге акыл айтып эле жол көрсөтүп жүрө берсин, көп жашашсын, барышпасын. Анан башка баардыгыңыздарга чоң рахмат. Үйгүлүңүздөргө бакыт болсун. Элибиз тынч болсун, мамлекетибиз өнүккөн, жакшы алдыңкы мамлекеттерден болсун. Ошону каалайт элем, ушу биздин алдында болгон аксакалдарыбыздын ар бир айткан ниети, ар бир берген батасы кабыл болсун. Кыргызстаныбыз өнүп өсүш үчүн. Рахмат. Баарыбыз сау. Буюрса мына жакшы күндөрдүн бири экен. Канча айдан бери ушул жерде жүрүп, мына бүгүн шайлоо, Жапаровдун шайлоосуна катышып, ошону президент кылабыз деп чуркап жүрүп, президент болуп, эми кайра өзүбүз шайлоого аттанабыз. Буюрса, ошо баардыгыңыздарга рахмат, ошентип бизге ишеним көргөзүп атканыңыздарга, ушул жерде аксакалдар отурасыздар, аталар отурасыздар, бизди поддержка кылып атканыңыздарга, бизге колдоо көрсөтүп атканыңыздарга чоң рахмат. Ушул жаштар бизди жер каратпайт, ушул биздин тиги ишенимибизди актап, эли үчүн, жери үчүн иштеп берет деп, бизди жаштар чыккыла деп эметип сүрөп алдыга чыгарып атасыздар. Ошого эң чоң рахмат. Мына мен бүгүн үйдө чыга албай ооруп жатсам дагы, кой ушул аксакалдардын батасын алайын, эртеңки күнү ушул аксакалдардын батасы мага аябай жардам берет деп жөрмөлөсөм да келип отурам. Сиздерге чоң рахмат. Ушул жерде бир тыйыны жок баратабыз шайлоого. Чынында айтканда башка бир кандидаттарды көп $70,000, $50,000 сүйлөгөн биздин арабызда бири да жок. Биз ошо Руслан айтмакчы халал баратабыз. Ишенем халал жеңебиз. Анан буйрукса халал иштейбиз баягы. Арабтын сөзү ошо арабташып атабыз. Адал деп айтыш керек. Аксакалдар, сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Ушул аксакалдар биздин баарыбыздын башыбызды кошуп, ушу аксакалдык кебин айтып, ушу аксакалдардын мына көзү жетип, Кыргызстандын эртең келечеги кандай болот деген ой менен чогулуп аткан аксакалдар. Ушул жерде бир да бир аксакал ушул жерде мен кой бир жака бир илинип калайын же андай мындай деп, анда ар бир баласын же кызын сүйрөп келип. Биз чужой кишилергечи чужой жерден алып келип, бизди сүйрөп, мына көрүп, бизди иштетип көрүшүп, биздин амбицияларыбызды көрүп, жөн билгибизди, иш билгибизди көрүп, ушул аксакалдар бизге баягы поддержка кылып, шайлоого топтоп атат. Баягы кыргызда айтып коет го, карын сөзүн капка сал депчи. Ушу карылардын сөзүн биз үлгү кылып айтып аткан жанагы өздөрү айткандай көп жылдык багажын, көп жылдык тажрыйбасын биз колдонуп, Кыргызстанга кандай келечегине салым кошо алабыз, кантикенде Кыргызстанды өнүктүрө алабыз деген ой менен биз баарыбыз биригип отурабыз. Аксакалы, жакшы баарыбыз. Ушул оюбуз биринчиден ишке ашсын. Ушул ойду ишке ашыш үчүн мына биз Кудай буйрса шайлоого аттанып атабыз. Кудайым буйруп биз өтүп Ашына көмөктөшкөнгө Руслан Маматовдун салымы чоң. Мен бу баланы телефон чалып чакырып, мына Руслан Маматов өзү жаш болсо дагы, мен айттым. Мен биринчи жолу таңган ушу биздин арабыздан ар бирин чакырып, кандидатка чыкпайсыңбы десем, ой байке мага эмне бар? Каяктан кандайча деп зордоп атып чыгардык. Сөзүн ачыгы. Мен мынау жерде сайыма билет президентский выборда 1,5 ай отурдук, отурганда ар бир ыктуу боло уучубуз кур эмес экен. Бар экен. Буларга только практически жумушту көргөзүп, жолдун мукрасын көргөзүш керек. Ошону ойлонуп турган маалда мен Мамат Русланды чакырып, Руслан, депутатка чыкпайсың, кандай оюң бар десем, байке эмне бар деди да. Алар менен мага жаманаттуу болуп, элиме, журтума, кийинки муунга муну эле деген. Анан экөөбүз 1,5 саатта сүйлөшүп отурдук.
Анан мен бул баланы эми ар дайым айта берсем арым арганда түшүнөр, бирок бул баланы жаш болсо кемеңгердигине баа бердим. Мындай балдар бар, бирок саналуу. Анан айтты, жок байке, андай болсо да аксакалдар кеңешин түзөлү, аксакалдар алдыга турбасаңар болбойт. Силердин акылыңар, силердин оюңар, басып өткөн тажрыйбаңар бизге керек деп мына көзү турат. Анан кийин отуруп алганда кандай кылабыз, эмне кылабыз деп сразу тиги Айбек деген жигит айтты. Ошол көп жылдан бери МТУда иштеп жүргөн ак таза бала, баарыбызды билебиз. Анан Канат Мамытович менен баарыбыз мына Байке менен Канат Мамытович менен баары чогуу иштешкенбиз. Биздин основной айтылган сөздүн причинасы бизди мындай уютка кылган ушул жаш болсо дагы ушул баланын айтканы бир нукка келе калдык да. Келе калдык деле как-то баягы аз убакыттын ичинде жакшы ишке жетишип алдык. Анын аркасында эле партиянын иштерди деле ушинтип сүйлөшүп отуруп, кандай кылабыз, эмне кылабыз, ким чыгат деп баарын талкуулап отуруп, анан кийин эле ишке өтүп кеттик. Салима да бар болчу, Калыбек да бар, тиги Накең да бар болчу. Эми ушундай Озбек байке, ушундай балдардычы ар бирин сурап, талдап, СССРдын убагында иштеп бер айнанайын дегенде кеп да чогулттук. Мына жерде Жанара, Айбек, Салима чакырсызбы, Салима жогорку кеңешке чейин городскойго чыгып бер деп мына Салиманы. Себеп дегенде баягы аттуу баштуу кийин мурункуну көргөн, аралатып жашын кошкон муун керек болгонун ичине мына Салиманы кошулдук. Байкемди чакырып айттык, сиз коюңуз деп. Ушундай багы кеңешип кескен бармагы оорубайт деген негизинде мына ушул состав чыкты да. Эми эртең бүгүн болгондон кийин Кудайдын мунусуна шүгүр. Действительно жана Байкем айткандай, Алла Таалам карап турса, эрдин нугу шарты болсо ушундай жаштакай балдар депутатка чыгып шаардын өнүгүшүнө салым кошсо, келечегибиз түзөлүп нукталат го деп ойлойбуз да. Так что кандидаттар, силерге ак жол, аманчылык, ден соолчулук, баардык баракетчиликти каалайм. Экинчиден айткым келет, эми өзүбүздүн пейилибизге жараша бул бизге районный координаторду да туттура өзүбүздөй бергенде душасы экенин, оюн тунук айта алган, берге бирди айтып терге барып туруп, баягы туура эмес сөздөрдү эмес, туурасын айтып, ушул жерге дагы өзүнүн үлгүсүн коштуруп, мындай кылалы деп кеңеш берип, бул жакшы нерсе. Эми бул Дордой ассоциациясынын башында турган, ошол убакта вертикаль властька кийлик иши иш алып барган Самбектерге рахмат. Если алар ушундай покачты кылбаса, бул чыкпайт болчу. Аларга да рахмат, алар аман болсун. Туз насип. Кудай Алла Таалам кимди колдосо ошол өтөт. Баарыңарга ак жол, аманчылык, ишиңерде ийгилик. Мынау күндү эч убакта унутпашыңар керек. Биздин убакыт келди, Кудай аманатын кечинен берсин. Кийинки поколенияга силер да ушундай кылып өтүшкөндөй болгула. Ак жол. Алсак, ушул аксакалдар биринчиден, ушул аксакалдардын ишеничин актаган болобуз. Биринчиден. Анан бул аксакалдардын ишеничин актасак биз уже элге кызмат кылган болобуз. Мен ошентип ойлойм да. Анан ошо ушундан айтканда ушул аксакалдарыбыз бар болсун. Ар дайым ушу биздин төрүбүздө болсун ушулар. Биздин төрүбүздө ушинтип отуруп аксакалдыгын кылып, советин айтып, кеңешин берип, батасын берип эле жүрүшсүн. Рахмат силерге. Азыр абдан сонун сөздөр айтылды. Мен баардыгына кошуламын. Бул түлөө өткөрүп атканыбыз себеби жолубуз ачык болсун деп түлөө өткөрүп отурабыз. Ушу биздин агайлар, эжелер, ушу сиздерге чоң рахмат. Бизге абдан поддержка кылып алдыга түртүп атасыздар да. Анан биз эмне үчүн баратабыз? Биз деген ушул биздин Кыргызстаныбызга бир салым кошолу деп, бизде иштейли деп баягы эле жүздөр келатат. Баягы эле тиякта бир аялдар, эркектер 6-7 созыв уят да. Биз келели, биз оңдойлу, биз тазалайлы. Биз ушундай эме менен келатабыз да. Биз ой менен. Анан биздин аркабыздан дагы таза адамдар келет. Биз ушинтип биз биринчи 3 киши өтөбү, 5 киши өтөбү, аркабыздан 10 киши келет. Ошентип биз тазаланып Кыргызстаныбыз өнүгүп өсөт. Биз ушинтип Садыр Нуркожоевичке чоң жардам кошот дейт да.
Sen özün güçlü. Урматтуу аксакалдар, сиздердин батаңыздарды Аллахым кабыл кылган болсун, орундаткан болсун. Сиздерге чоң рахмат. Ал эми мен кандидатурамы чындыгында Алмазбеке коесуң деп неме кылды, койдуртту. Рахмат Алмазбеке сизге да. Рахмат. Эми чындыгында сиздердин жаш тураңыздардагы Фрунзе эмес азыр Бишкек. Бул Бишкек азыр Орто Азиядагы эң мамлекеттердин эң жашыл шаар болгон убагында. Азыр ошондой болбой атат. Биз барсак, колубуздан келбесе да ошо сөздү, илгери Фрунзе эң жашыл шаар эле, республика эсиси боюнча. Ошондой кылалы деп жок дегенде талпынып болсо да, бир сөз болсо да айталы деп кетип атабыз. Рахмат. Жолбасын. Ана Сиздер келип отурасыздар. Ар бир калуу тилектеси баары кабыл болсун. Жолубуз байсалдуу болсун. Алга ата журт Кыргызстан. Ушул жерде биздин ар дайым опурталдуу жумушубуздун алдында жүргөн городской кеңешке бүгүнкү күндө депутат кандидаттыкка чыкканда эми вот Кудай буйруса депутат болот экенсиң. Озмон Чебетов депутат болот. Булардын да Данияр деген досу бар. Үчөө. Кайсы убак болсо да келет деп эсен. Кандай болсо да келет. Кандай жумуш аткарсак да ошону аткарат да. Мен эми Санжар депутат болуп кетсем атарым ба, бирок муну мен өзүм баламдай да урушо берем. Анан мен бул баланын кысматын эң артка алып калганым, кысматын айтып, жолуна ак тилек каалап коелу деп баягы база белгилеп айтып аткан чарба жумушунда бул бала абдан көп мага жардам берет. Даже ушу эмес, Кубат мынжанда Данияр деген жигиттерчи мына эми калай сүйлөп бар. Рахмат, Алла рахматына. Бүгүнкү кандай жакшы сөздөр айтып, аксакалдардырга чоң рахмат. Өзүмө мүмкүнчүлүк болгондо мен жакшы сөздөрдү айтып кетейин. Алмаз ага, сизге чоң рахмат. Сен эже аксакалдарга баарыңыздарга чоң рахмат. Ушул президентский выбордон кийин түптөлүп ушундай ынтымакта болуп, мына бүгүн кан чыгарып, сиздердин батаңыздарды алабыз деп турабыз. Батаңыздар кабыл болсун. Кудай буйруса, сиздердин ишенимиңиздерди актайлы. Рахмат сиздерге, бизге ишенип, мына жаштар барсын деп бизди алга түрдүп атасыздар. Кудай буйруса, сиздерди эч качан подвать этпейбиз деген сөз да. Рахмат. Тилекке сизге дагы бир сөз айтып келген, сизде мына координатор болуп келдиңиз. Кудай буйруса, сиз түптөлгөн командага келдиңиз. Буйруса, биз алга озобуз деген мен сиздерге жакшы сөз айтып кетким келет да. Рахмат сиздерге чоң. Рахмат. Кудай буйруса. Батаңыздарды жакшы тилектериңизди айтып, биздин кандидаттарга бир батаңыздарды айтып коюңуздар. Барыс туттурган. Чоголам. Аксакалдардын окен маке. Бирле бата берип коюңуздар. Бата деген бата айтыңыз. Урматтуу жаштар, урматтуу кыргыз элинин келечеги. Мына кыргыз элинин ушу Садыр Нуркожоевич түндүк түштүктөгү баарынын башын бириктирип койду. Бул жерде бизде сен түндүк, сен көлдүк, сен баткендик деген жок. Бул жерде именно ушу балдардын, аксакалдардын арасынан сурулуп чыгып аткан балдарсыңар. Келечегиңер кең болсун, кыргыз эл үчүн ак эмгегиңер жазалы. Амин. Амин. Бата айткан сайын амин деп кетет анан кийин. Меники кыска жана айткам, бата жакшы, аны аткаруу андан жакшы. Мен силерге ишенем. Жаштар, кандидаттар, аксакалдардын Бишкек шаарынын келечегин сиздерге тапшырыптыр. Жолуңуздар ачык болсун, ишиңиздер ийгиликтүү болсун, шаарыбыз бар го, мурдагы абалына, көркөмдүгүнө, зоболосуна жетсин. Ошол сиздер менен болсун. Амин. Сиздерге чоң денсаулык, ишиңиздерге ийгилик, жолуңуз ачыктыр, жолдошуңуз кызыр болсун, ушул жерде айтылган баталардын баары кабыл болсун. Жеңиш менен келиңиздер. Сиз айтыңыз. Амин. Келиңиз. Аллахым колдосун. Амин. Ошол эле. Баарыңар ошол. Айтып калам мен акча айтайын. Мен болсо кыска нусканы ушул турган составтар
12-сinde мандатыңарды көрсөткөн кубанам. Амин. Балдар, бактылуу болгула, жолуңар ачык болсун. Кандидат болуу, болгула кандидат. Обязательно депутат болгула. Депутат болгула. Обязательно депутат болгула. Биздин кааларыбыз депутат болгула. Көзүңөрдөн кагылайын өлтүрөгөн мен буга чейин мындай сеспеп турмун да ушул аттестичи. Алдына туруп мындай жүрөк менен дем менен айтканда кандайдыр бөлөкчө толкундандым да. Ушул жерде айтылган ар бирөөнүн жакшы сөздөрүнүн баары кабыл болсун. Амин. Мына бу кайсы бирөөбүз айтып кетпеди, Айбек айтып кетти. Ушул жерде аксакалдар тилеген оюбуз, үмүтүбүз силерде. Биз бир дагы өзүбүздүн балабызды таанып тап келген жокпуз. Мына ушул жерден бак айтып, баарыбыз бири-бирибизди ушул жерден жолугуштурду. Ушул оюбуз, ушул тилегибиз, мага чейин айтылган тилектердин баары орундалып, 11-inde дал ушул жерден дагы чогулалы, 12-сinde аталам. Тилегибизди кабыл кылып, Кудай Алла таалам жолуңарды ачып, аманчылыкта, ден соолукта, ийгиликте, берекелүүлүү болуп, эл журтубузга кызмат кылган жаштардан болуп, биздин бүгүнкү күндө айтып, уюшулуп жаткан аксакалдардын ой пикирин эстафета кылып, кийинки муундарга бергиле. Агылайындар, жолуңар шыдыр, жолдошуңар кыдыр болсун. Жолуңар байсалдуу болсун. Амин. Балдар, мен 10 жылга жашара түштүм. Атпайбай. Аттан кишилер эме болсок дагы, бутубузду сүйрөп болсо дагы жардамыбызды аябайбыз. Рахмат. Көп районда кыдырыш көрүп жүрөм да. Биздин аксакалдардай терский, мындай ичинде стержени бар, мындай духу бар. Аксакалдар жок да, мындай топтолгондагы маселе. Бирден экиден жүрөт болушу мүмкүн. Бирок биздин районда мына орда жашап өткөн тарыхы кенен, жашоодо опыту кенен аксакалдар да. Мен ушу ар бириңиздер менен сыймыктанам. Ушу ишенип бизди чыгарып атасыңар, силердин Кудай буйруса ишеничиңерди актайбыз. Базбайт этпейбиз. Халал барып, халал иштеп беребиз. Рахмат. Амин. Оğulları жұмышты Алла Таалам. Дагы бир жолу айтылган сөздө Алла Таалам алдыңарды ачып, бешенеңер жарык болуп, жолуңар шыдыр, жолдошуңар кыдыр болуп, жеңиш менен кайткыла. Амин.